Assalamu alaikum аңлайсыздар, менің көрүүчүлөрүм. Манас району Семетей айылынын тургундары. Мына буюрса Семетейде жамгыр жаап атат, сонун күн салкын. Анан эми Семетейде буюрса там сатыкка чыгып атат. Ошо ким этажный, 2 этаж тамда жашайм деген болсо, бул жердин адреси болсо туугандар, бул Гагарин көчөсү. Ошондо азыркы жаңы аты кандай Чойбеков беле, ушундай го дейм. Мурунку Гагарин көчөсү туугандар. Мына ушул 2 этаж там сатыкка чыгып атат бул жерде. Общий аянты 38 сотик туугандар. Анан бул жака келиштин жолу бул Дунайдан түз эле Малбазарды көздөй кетип баратканда бул жерде парк бар. Паркты бардыгыбыз билебиз туугандар. Бул көчөнү деле билет бардыгы. Ушул көчөгө түшүп келсеңиздер, ушул тамды көрөсүздөр. Анан бул жактан болсо центрге чыгып кетебиз туугандар. Центрге жол бар, бул жерден өтүп кетебиз. Ак үйдүн эле түйүнөн чыгабыз, тушунан. Негизи тыныч көчө, өзү өтө сонун көчө. Буюрса бул жак асфальт болуп калса, бул жерден эле машиналар жүрбөйтүн ары берчи көп. Тияк анткени жабык, тупик. Сонун да. Анан Малбазарга да жакын, бардык жакка жакын туугандар. Эми сиздерге көрсөтүп берейин эми бул жак үйгө кирип. Буюрса жамгырда келип чагылдырып атабыз. Мынакей корозун эле киргенде бул жакта сонун кылып торуп койгон тегерегин ушундай. Мына эки жактан кире турган жак бар экен да. Анан бул жактын чек арасын да көрсөтүп берейин. Киргенде бул жерде чоң ушундай эшиктин асты ушундай жабык да, мына бес. Өтө бийик. Бирок караңгы эмес, жапжарык эле болуп турат. Анткени бийик да. Бул навести көрүп атабыз, мына отун гана. Ушуну эле тушунан алып кетсек, ушу чек арасы ушундай экен да. Бул тамдын. Эми тамдын аркасы менен өтөйүк. Мына гүлдөрдү көрүп атабыз, аябай жакшы экен. Тамдын аркасы менен өткөндө бул жакта ушундай кире турган өзүнчө жолу бар. Бул жакта чоң сарай бар. Сарай да жакшы экен. Оңго 23 же 20 ушундай экен да. Чоң аябай. Мына эки двухскатный болуп жабылган. Ушундай 23 же 26 эки он бирөөдө. Чоң, жакшы экен бул жагы. Анан түз эле өтсөң, түз эле там аркасы менен кеткен болсок, бул жакта да чоң ушундай кенен ортодо жол бар экен, буюрса трактор киргенге. Анан сенабол бар. Бул да оңго жетүү ушундай да. Ону жетип жаткан экен. Анан огородун карасак, огородун бул капталында теректен көрүп атабыз, чекера ушундай. Теген аркы чоң талдарга чейин экен. Чегара. Общий аянты ошол 38 сотик. Бирок ушунун жанында туугандар участок бар. Ушуга да бир аз көрсөтүп берип коеюн, анткени бул жакта реклама кылып чыгаргам. Ушул участокто ушул жакка караштуу, ушу экрандан номерге байланышып, бул участок боюнча да сурасаңыздар болот. Бул аянты канча экенин унутуп койдум, анткени мындай рекламага чагылдырганбыз. Бул YouTube'да бар туугандар. Эми үй жака өтө кайрадан. Мына тегереги бары жашылданган, өтө сонун экен да, туугандар, сонун экен да. Там аркасы. Анан эшиктин астында ушундай сууну көрүп атабыз. Бул жакта эки мотор сыртка да кирген, үйгө да кирген да. Суу эки жака. Анан ушундай дагы очакканабыз набез, бул жерге чай ичип отуруп атасыздар буюрса. Алсаңыздар. Мына 3 казан азырлап турган ушундай печкасы бар экен, сонун. Өтө жакшы экен. Шарттары жакшы экен да. Эми азыр мындай үй жака киребиз туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Кыскасы ошо кышында жакшы экен, кургак, нары жүрө бересиздер да, эч кандай кар болбойсуздар. Эми үйгө кирейик туугандар, жүрүңүздөр. Мына эшикти көрүп атканда эшиги да аябай сонун. Бисмиллахиррахманиррахим. Буюрса мына үйгө кирдик. Киргенде ушундай сразу эле үйдө көтөрүлүп кете турган бул жагы экен. Ушундай киргенде эле анан сол жакты карасак, бул жерде дагы кышында отура турган мына тапчан экен да, бийик. Бул жакта печкасы бар. Анан сонун экен да буюрса. Бул ушул кышында отура турган комната окшойт. Киргенде мына кол жууа турганы бар экен бул жакта буюрса. Ушундай. Анан кийинки жактарга өтөбүз. Сразу эле чакан ушундай. Бул жакта ошо кухня экен да, чакан. Бул негизи ошо подвал жагы окшойт. Подвал жактуу экен да. Анан кирсек мынакей чоң холл. Үйдүн баары ошо жидкий обой. Үстү пластик ушундай жасалган. Анан кийинки жагын өтсөк, туугандар, бул жакта дагы ушундай бир комната экен, чоң бир санузел сыяктуу да, эми эки комнатный болуп калган экен да. Анткени мынакей ширлүү эле бул жакка кирип жууну бересиздер. Өтө жакшы, кенен экен да. Мына буюрса үйдө шарттары бар экен. Бул жерден кийинип, чечинип ушундай шарттары бар экен. Жакшы. Эми бул жактар менен тааныштык, эми үстүнө чыгайык. Бисмиллахиррахманиррахим. Мындайдан үстүнө көтөрүлүп чыгабыз. Бүт ушундай жидкий обой менен жасалган бардыгы. Бул жакта өзүнчө уктоочу бөлмө экен, жакшы.
чыккандай эле мына көчөдө карап отура бересиздер. Айнек бар экен бул жакта. Кийинки бөлмөлөргө барсак, бул жактын баары эле спальня болсо керек эми. Мынакей сонун. Кенен бул жакта дагы ушундай комната бар. Пока спальня деле эмес экен эми. Телевизор көрүп отура турган. Ушу детский окшойт да. Семейный. Анан бул жагына да чыкканда жанагындай эле чоң холл экен. Конок тоскондор үчүн аябай жакшы экен да бул там. Чоң мынакей. Аябай эле. Пока размерин деле болжол менен билбейбиз деле. Кийинки жагына карасак, бул жагы деле ушундай комната экен, кенен чоң. Үстү ушундай натыжный. Огородду карап отура бересиздер айнектен. Буюрса жакшы мынакей көрдүк. Үйдүн ичин баардыгын шарттарын аябай жакшы экен. Бүт мына үстүндө уктоочу комнаталар үстүндө. Кенен экен да кыскасы. Жакшы аябай. Чоң семьялар үчүн аябай сонун там экен эми. Эми баазын сурайбы эми. Туугандар буюрса баазын сурадык. Баазасы ошол $80,000 сурап атат буюрса. Ошонун өзүнө да кеми бар экен. Экранда ошо номери бар. Ошо байланышып алып калсаңыздар жакшы экен. Бул жак өзүнчө бир сон экен да. Тынч жерде негизичи, жана көп машина жүрбөйт бул көчөдө. Өзүңүздөр нары бери жүргөнгө да чыкканга да центрга жакын, мал базарга жакын, паркка жакын. Бүт жака ушул доступный да. Байланышыңыздар аны экрандан номерге. Буюрса дрондап келдик, көйдөдөн көрсөтүп берейик депчи. Азыр ошол тетиги парктан баштап келебиз эми.